Салам достор, кандайсыздар? Барыңыздар менен 10 мүнөттүк чай кайнаганча 10 мүнөт деп аталган подкастты баштадык. Болгону гана 10 мүнөттү бөлүңүз дагы бүгүнкү жаңы күнгө жаңы заряд, жаңы дем, жаңы күч алыңыз. А мен болсо Ако сиздер менен чогумун. Бүгүнкү ошол кыскача убакыттын ичинде уйку жөнүндө сөз кылалычы. Күнүгө саат 7-де дал ушул YouTube каналдан биздин жаңы подкасттарыбыз чыгып турат. Албетте бул учурда сиз жумушка бараткан болосуз. Эгер иштесеңиз, окусаңыз, окууга бараткан болосуз. Эгерде үйдө уктап жатсаңыз, анда шашпай уксаңыз керек. Уйкунун маанилүүлүгү. Негизи уйку бизге эмне үчүн керек? Уйкуңузду кандырыш керекпи? Эмне үчүн кандырыш керек? Мына ошол жөнүндө сөз кылалы. Жакында эле социалдык баракчалардан мен Instagram баракчасынан бир психологдун айтканын угуп калдым да. Достор, дейт ал азыр түз эфирге чыгыпчы. Мен азыр жумушка баратам, таңкы саат 6:30. Келинчегим болсо уктап атат, ал 9:00 турат. Бирок мен ошондо өзүмдү аябай бактылуу сезем. Анткени мен келинчегиме эс алганга мүмкүнчүлүк берип атам, дейт да. Анан карап отуруп, көбүнчө тескерисинче айтышы мүмкүн эле да. Эмнеге эрте кечке уктайсың? Эртерээк турсаң болот, чай коюп мени жумушка узатпайсыңбы деши керек эле да. Бирок мен келинчегимдин уктаганы үчүн мен бактылуумун, дейт. Элестетиңиз. Уйкуңуз канабы? Күнүнө канча саат уктайсыз? Кечинде канчада жатасыз? Эртең менен канчада турасыз? Ылдый жака сөзсүз түрдө комментарий кылып жазып коюңуз. Аку мен саат 7-де турам, мен 6-да турам деп. Мен мисалы кечинде саат 10-до 10:30 жатам, эртең менен 6:dan 5 мүнөт өткөндө же 5:40 турам. Бул менин кадимки күн тартибим. Сизде кандай? Жазып коюңуз өзүңүздө. Канчада турасыз, канчада жатасыз? Кээде болсо кичинекей бала бар, кечинде уктабай чыкты деп туруп 12-1ге чейин уктаган жеңелерибиз бар, Кээри болсо жок, мен жолдошумду узатам, балдарымды узатам деп таң атпай элден биринчи туруп алгандар бар. Анан жашы өтүп калган апаларыбыз бар, элден биринчи туруп алып кыбырап барат, дагы нан салат, тамак жасайт, кылдыратып, кышкысын болсо мештин гүлүн чыгарат, айтор таң атпай жумуштабат. Уйкуңуз канабы? Дагы бир жолу сурайынчы. Жана эртең менен канчада турасыз? Эртең менен турар менен эмне кыласыз? Бул жөнүндө бизге ылдый жака комментарий кылып жазсаңыз болот. Андан тышкары WhatsApp номурга дагы жазып коюңуз. +1 301 760 60 70. Эгерде таптакыр уйкуңуз канбай жатса, канча уктасаңыз дагы ал жөнүндө да жазып коюңуз. Сиз үчүн атай сонун подкаст чыгарабыз. Негизи кечинде жатар алдында телевизор көрүп, сыналгы көргөндү, интернетке кирип телефон чукулаганды же кандайдыр бир видео көргөндү жакшы көрөсүзбү? Мүмкүн бул баягы жатаар менен адатка айланып калгандырдыр да. Жатасыз дагы телефонду алып чыгып, анан бир сыйра баарын карап чыгасыз. Анда уйкуну кандырыш үчүн эмне маанилүү? Келиңиз биз ушул жөнүндө карайлы. Бир жолу бир белгилүү адам мындай деп айтканда, эс албаган нерсе көпкө чыдабайт деп. Элестетиңиз, эс албаган нерсе ал адам болобу, ким болобу же эмне болобу айырмасы жок. Уйку бул бекем ден соолуктун эң негизги ачкычтарынын бири. Ал туура тамактануу, көнүгүү жасоо, спорт менен алектенүү, дагы эмне позитивдүү маанай, жаратылышка чыгуу сыяктуу эле абдан маанилүү факторлордун бири ден соолук үчүн. Түнкү уйку өзгөчө, организмди кубаттандыруучу түзүлүш. Ал бизди жашартат, сергитет, акыл эсибизди, жан дүйнөбүздү жана өзүбүздү толугу менен калыпка келтирет, денебизди. Элестетиңиз канчалык маанилүү. Эмне үчүн түнкүсүн укташ керек? Эмне үчүн түнкүсүн укташ керек? Мүмкүн сиз бул жөнүндө ойлонбогондурсуз, кечинде 10-11-де жатасыз, эртең менен турасыз, укташ керек. Эмне үчүн? Көрсө достор, уйку учурунда стресстен арылып, организм өзүн өзү дарылайт экен. Уктап атканда денебиз кийинки күндөгү 15-16 сааттык активдүү иш аракетке даярданат. 8 саат уктайсыз, ар жагында 16 саат ойго жүрөсүз да, ошол 16 саатка уйку учурунда даярданат. Демек, организмде маанилүү гормондор, мелатонин, грелин гормондору иштелип чыгат. Керек болсо, дофамин дагы ушул учурда иштелип чыгат, Баса, изилдөөлөр уйкунун жетишсиздиги адамды семирүүгө алып келерин дагы далилдешкен. Элестетиңиз, жетишсиз уйку. Адам уктабаса эмне болот? Уйку канбай калганда организм туура эмес иштей баштайт. Мисалы, мээнин иштеси жайланат. Сиз конкреттүү түрдө тез кандайдыр бир чечимдерди кабыл ала албай каласыз. Тез реакция кыла албай каласыз, заторможенный деп коет го, мээң ойлоно албай калат. Анткени уйку жок. Ар кандай оорулар пайда болот. Андан тышкары, эгерде уйку дайыма эле канбай жүрө берсе, анда адам кант диабетине дагы чалдыгышы мүмкүн. Гипертония, бул артериалдык кан басымдын жогорку деңгээли. Жүрөк кан тамыр оорулары пайда болот. Анан жогоруда айткандай семиздик.
а семиздик болсо көп оорулардын ачкычы. Түнкү сергектик бир нерсеге үйрөнүүчү жөндөмдүүлүктү дагы төмөндөтүп коет. Эс тутумду начарлатат, ал эмес депрессияга түшүрөт, иммунитетти начарлатат. Ошондуктан түнкү уйку чоң адамдар, анан дагы кичинекей балдар үчүн өтө зарыл. Анда канча саат укташ керек жана качан укташ керек? Мына ошол жөнүндө айталычы. Көпчүлүк эле изилдөөлөрдүн баары айтып келет, адам 7-8 саат укташ керек, 7-8 саат укташ керек деп. Муну изилдөөчүлөрдүн баардыгы тең далилдеп койгон. 7-8 саат уктаган адамдарга салыштырмалуу түнкүсүн 6 же андан аз уктаган, же 9-10 саат уктаган адамдар өз өмүрүн 9 жылга кыскартып коюшары далилденген. Элестетиңиз, көбүрөөк уктайын десеңиз, жашооңузду кыскартып атасыз. Ошондуктан кечки саат 9-10дордон кеч калбай уктаңыз дагы, эртең менен 8 сааттан кийин ойгонгонго аракет кылыңыз. Балким сиз менин подкастымды угуп атып ойлошуңуз мүмкүн, ой жок мен жатып тура албайм убагында, эртең менен кантип турмак элем таң атпай дешиңиз мүмкүн. Бирок ишениңиз, аракет кылсаңыз баары мүмкүн. Мейли акырындык менен болсун. Мисалы бүгүн сиз күнүгө 10до турсаңыз, эртең 9:30, бүрсү күнү 9да, анан 8:30, анан 8де, анан 7:30, анан 7де туруңуз. Ошентип отуруп планыңыз акырындан өзгөрөт, өзүңүздүн уйку графигиңиз өзгөрөт. Анан сөзсүз түрдө организм сизге өзүнүн чоң рахматын айтаарынан шектенбеңиз. Уйку жөнүндө бир нече кызыктуу маалыматтарды таап алдым, ошону айтайынчы, окуй кетейинчи. Тамаксыз суу менен киши 1 ай чыдаса болот, уйкусуз бир нече күн гана араң чыдайт. Уйкудан калуу тууралуу алгачкы изилдөөлөр 1984-жылы жүргүзүлүп, Россиялык илим изилдөөчү Михайлова күчүктөр уйкусуз өткөргөн 5-чи күнү өлүп каларын аныктап чыккан дейт. Бак күчүктөр эксперимент болуптур да. Мына сага. Чын эле 3 күн уктап, мен бир жолу 3 күн катары менен уктабай калгам. 3 күн. Бир жоготуулар болуп, анан 3 күн бул өлүк чыкканда кыйын го. 3-күнү мээң эчтеке ойлоно албай калганда, мен көзүмдү ачып эле уктап калгам. Жүрөк оорусунун бир себеби бул уйкусуздук дешет илимпоздор. Бир суткада 4 сааттан кем уктаган адамдын өлүмү каш кабактын ортосунда болушу мүмкүн. Айрым адамдар терең уйкуда жатканда дене табы төмөндөйт дейт. Уктап жатканда басып кетүүчү адаты бар элирме адамдардын баары ойгонгондон кийин эмне кылышканын билбей калышат дейт. Элестетиңиз. Жол кырсыктарынын басымдуу бөлүгү уйкунун айынан болот. Тагыраак айтканда, адам рулда кетип бара жатып уктап кетет. Комада жатканда же наркоз алганда адам өзүн уктап жаткандай сезет, бирок мында мээ иштеп жаткандыктан уйку катары эсептегенге болбойт. Мындай уктагандайсың, бирок уктабайсың, чын эле. Аристотель тамак аш ичилгенде уйку келерин алгачкылардан болуп аныктаган. Коңурук тарткан кишинин жанында уктаган киши бир түндө болжол менен 20 жолу ойгонот. Жыйынтыгында ал 1 сааттык уйкусун жоготот дейт. Айымдар, жолдошуңуз коңурук тартса, анда ойлаңыз. Уйкудан калуунун олуттуу зыяндары бул мээнин курамындагы мелатонин затынын азайышы. Бул зат организмде оорунун өсүшүн жайлатуучу касиетке ээ. Демек, мелатонин азыраак иштелип чыкса, адам тезирээк ооруйт дегенден кабар берет. Дагы уйку жөнүндө. Аялдар эркектерге караганда уйкусуздуктан 2 эсе көп жабыркайт. Негизи, достор, ушул жерден кырпчыйы кетейинчи. Аялдарга күмүш-сырга. Аялдардын уйкусу эркектерге салыштырмалуу 1 саат узак болушу керек экен. Муну дагы белгилүү бир изилдөөлөр аныктап чыккан. Себеби дегенде, эркектер күндүзү бир гана жумуш менен алек болот, мээсинин бир гана жарым шары иштейт. Бир нерсе менен алектенип, ошону бүтүрмөйүнчө экинчиге кийлигишпейт. Аялдардын болсо бир эле учурда 2 жарым шары тең иштегендиктен, алар бир учурда баласын карайт, бир учурда тамак жасайт, бир учурда үй жыйнайт, ошентип бир учурда бир нече жумуш менен алектенгендиктен, алардын мээси эркектерге караганда көбүрөөк чарчайт экен. Ошондуктан аялдар эркектерге караганда 1 саат көбүрөөк укташ керек деп айтышат. Мына сага. Дал ушундай жагымдуу нота менен мен саатымды жыйынтыктайм. Достор, баарыңыздарды адаттагыдай Алкитап Чекит медиа сайтына чакырам, катталганды унутпаңыз. Жана сөзсүз түрдө +1 301 760 60 70 WhatsApp номуруна жазыңыз. Экранда дагы көргөзүлгөн. Жана YouTube каналга катталганды унутпаңыз. Уктаңыз, уйкуну кандырыңыз. Канча саат уктайсыз? Ылдый жакка комментарий кылып жазып коюңуз. Кайрадан амандашканча, бай-бай. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.